Ошто үрөй учкан жол кырсыгы катталды. Жеңил унаа фуран түгүнө кинодогудай эле кирип барган. Анда айдоочу ошол жерден мерт кеткен. 20 000 сом үчүн киши таанышын акча үчүн бычак сайып, сөөгүн андан нары сууга ыргытып салган. Парламентте мундан көтөрө турган көйгөйлөр жокпу? TikTok'tu эми VPN менен дагы кире албай турган болуп калышыңыз мүмкүн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. TikTok боюнча ой пикириңизди жаза кетиңиз. Ош Кара суу жолунда жол кырсыгы катталды. 2025 жылдын 4-июнь күнү Ош Кара суу жолунда жол транспорт кырсыгы орун алды. Алдын ала маалыматтарга ылайык жүк ташуучу унаа бурулуш үчүн токтогон учурда анын артынан келе жаткан Hyundai үлгүсүндөгү жеңил унаа токтой албай, жүк ташуучу унаанын арткы бөлүгүнөн сүзүп кеткен. Кырсык болгон жерге Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө кызматкерлери барып, окуянын келип чыгуу себептерин такташууда. Кагышуунун кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу каза болгон. Бул факты боюнча тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп, кошумча маалымат берилет. 20 000 сом үчүн Чүй облусунда эркек киши таанышын өлтүрүп, сөөгүн дарыяга таштап кеткен. Нарындан Токмокко мал сатып алууга келген жарандын жансыз денеси табылды. Токмок шаардык милициясы тарабынан киши өлтүрүүгө шектүү кармалды. Маркумдун сөөгү Чүй дарыясынан табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 1-июнда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө 1997-жылы туулган жаран дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымат туугандары тарабынан түшкөн. Маалыматка ылайык, ал мал базарынан кийин байланышка чыкпай калганы маалым болгон. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлө баштаган. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында анын жоголушуна шек саналып, таанышы 1997-жылы туулган жаран кармалган. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, шектүү маркумдун акчасын алуу максатында мал көрөбүз деген шылтоо менен аны Чүй дарыясынын жанындагы ээн жерге алып чыккан. Ал жерде жабырлануучуга уштуу нерсе жана таш менен сабап, жанындагы болжол менен 20 000 сом акча салынган барсетканы алып, сөөгүн дарыяга ыргытып жиберген. Бүгүн 4-июнда саат 10:20 чамасында Чүй районунун аймагындагы Чүй дарыясынан сөөгү табылган. Аталган факты киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Дастан Бекешев социалдык тармак TikTok'ко болгон тыюуну алып салууну сунуштады. Анын айтымында кыргызстандыктар TikTok'ту азырда VPN аркылуу колдонуп жатышат. Бул болсо кооптуу жагдайларга алып келиши мүмкүн. Жарандар TikTok'ко VPN аркылуу кирип, жеке маалыматтарын түшүнүксүз жактарга берип жатышат. Бул тескерисинче улуттук коопсуздукка коркунуч. Андан көрө TikTok өкүлдөрүн Кыргызстанга чакырып ачык иштөөгө уруксат бериш керек. Бул тармак ишкерлерге жана ишкердикке абдан жакшы платформа болгон, деди Бекешев. Эске салсак, 2023 жылдын 30 августунда Маданият, маалымат, спорт министрлиги Кыргызстанда TikTok'тун ишмердүүлүгүн токтотуу чечимин кабыл алган. Бул чечим коомчулукта түрдүү пикирлерди жараткан. 2024 жылдын 18 апрелден тарта бир катар мобилдик жана интернет операторлор өлкө аймагында TikTok'ко кирүүнү чектешкен. К Минцифры предложение: давайте TikTok все-таки разблокируем. Вот этим VPN люди пользуются, они больше данных отдают непонятно кому. Это угроза, наоборот, национальной безопасности. Лучше офис TikTok'а сюда пригласить и дать разрешение, пускай для предпринимателей, бизнеса, мелкого бизнеса. Знаете, это очень хорошая рекламная площадка была. У меня большая просьба, вот Минцифры, подумайте об этом. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби, биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды.
ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Каяка барып сигарет чегели? Протокол түзөтсүн. Каяка барып сигарет чегели? Сигаретті Каяка барып сигарет чегели? белгіленген жайда чегесің. Тамеки для курения место деген жер барып чегесің. Каякта бар экен, көрсөтчү. Бар? Каякта бар экен? Каякта, шаардын ичинде каякта туруп? Место для курения деген. Место для курения деген шаарда каякта турат? Место для курения дегендер бар. Каякта бар? Көрсөтчү жүзү. Азыр көрсөтөсүң? Меске айтайын дейм. Азыр көрсөтөсүң, мен ошол жакка тамек чегем. Ана сиз сүйлөңүз, мен биринчи сүйлөп коеюн. Административный кодекс боюнча 83 беренеси боюнча коомдук жайларга тамек чеккенге болбойт деп жазылган. Коомдук, мейли коомдук чеккен. Коомдук эмес жай. Мен айтып өтөйүн дейм. Коомдук жайларга остановкалар, парк, сквер, закрытый помещениялар, торговый центрлер кирет, базардын ичи кирет. Остановкада турасыз, бул жерде адамдар турат. Сиз берде турасыз тамек чегип. Азыр мен маяктан тамек чегиш үчүн каяка барайын азыр ушул жерден? Күрөшчү месталар бар да. Кана күрөшчү место көрсөтчү. Кафелердин ичинде, кафелердин жанында бар. Мен эмне сигарет чегиш үчүн кафеге кирейинби? Жок, өзүңөргө керек болсо Кафеге мен сигарет чегип алайынчы деп керек. Эме сурансам киргизет. Жалал кафе бере беришинде бар например, место. Жөө көрсөтчү жакта. Чогор көрүп билем. Чегем ошол жакка барып. Чегем ошол жакта билип алам мен. Мен коркутпай элеңизчи, макулбу? Коркутпай эле коңуз. Жакшынакай обращение кылып аткан. Жакшынакай эмнеге томпаушать этип атам ага келип. Сигарет чекпей. Мен паспортумду кармаган укугуңар барбы? Бар? Эмнеге? Кандай укугуңар бар? Мен сеничи байкеси өздүктүгүңдү тактаганчачы 3 саат кармаганча укугум. Өздүктүгүн тактаганга такта өздүктүгүн. Жок, надо будет деп атам. Надо будет. Эмнеге сен? Надо будет кылбайсың. Укугум жок. Мен барар бекем. Мен барар бекем. Барбайм. Не подчинение мен кирип кетесиң бекем. Не подчинение ме? Киргизе аласың. Телефонун алып чыгып блогер болуп элебочу, макулбу? Блогер болуп элебочу. Күнүнө 15 жолуктурам. Макулбу? Эме телефондон коркуп калып деп атасың. Мен өзүмө жүктөлгөн жумушумду кылып атам, эч кандай закон нарушать эткем жокмун. Бякта деген. Во-первых, ук байке. Во-вторых, мен сага мыйзамдуу талабымды сен аткарышың керек. Сен аны аткарбай койгонго укугуң жок. Аткарбаган эмне кылып атам? Жок, mesela жакшына Аткарбай бербей жатпайсың паспортун тартып. Паспортун бербейм, мындай эле карматам, мына көр. Сүрөткө тартып алып бербейт. Кел, алып кел да тартып ал. Тартып.